орозо тутуу бул ар бир адамга парз болгондуктан биз аны кармашыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деген: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. Бакара сүрөсүнүн 183 аяты. Эй иман келтиргендер, силерге орозо силерден мурдагыларга орозо парз кылынганы сыяктуу эле силерге да орозо парз, силердин такыбалыгыңар ашыш үчүн силерге дагы орозо парз кылынды деп айтылат. Бизге парз болгондон кийин биз аны сөзсүз аткарышыбыз керек. Орозонун биздин физикалык жана руханий жактан биздин бардык бизге бардык жактан пайдалуу. Орозодогу сезимдер болсо деги эле биз медреседе орозо аябай сонун өтөт. Ошондой эле орозо айын кандайдыр бир адамдарга кармабай койсо дагы уруксат берилген дейт. Ошол кандай адамдарга уруксат берилген? Кандай жагдайдагы? Эгерде ал адам ооруй турган болсо, бир оору менен ооруй турган болсо, ал оорусу ушундай орозо тутканга мүмкүнчүлүк бербей турган болсо, андай адамдарга уруксат берилет. Ал эми акылынан айрылган адам боло турган болсо, орозо тутууга такыр мүмкүнчүлүгү болбогон адамдарга орозо тутпай коюуга уруксат берилет. Алла ыраазы болсун.